кээ бирөөбүз кыргыз тилде сүйлөгөнү менен орус тилдин үйрөтүлгөн империялык доктринасынан чыкпай жүрөбүз. Биз баягы сиз Айыл апага барып теги малга аралаштыңыз беле? Мен айылдарга көп барчумун. Биз эртең менен малды кошуп жөнөтүп жиберчүбүз да, а кечинде ошол келаткан малды бөлөк деп койсо эле өзү корого келип эле өзү мойнун байлатып берчү мал. Койлоруң деле, уйларың деле, аттарың деле баары тең эле ошол жылкы. Биз дагы кээде мен ошого өкүнүч менен жүрөгүм ооруп ошого салыштырам да. Бизди баягы мурдакы байланган корого киргиле деп койсо эле биз өзүбүз эле кирип кетип атабыз да. Анан калп эле биз кыргыз тили үчүн күрөшүп коебуз. Анткени биз кыргыз тил бул биздин ой жүгүртүүбүздүн куралы. А ой жүгүртүүбүз биздики өзгөрүлдүбү? Биз ой жүгүртүүбүздү теги заманбап жана дүйнөлүк мүмкүнчүлүктөр менен байланыштырып атабызбы? Көп учурда жок. Биз орус эмне десе, орус үйрөтүлгөн доктринада, а орус доктринасы ал империялык доктрина болгон. Алар бизди башкарып турган, бириктирип жана башкарып турган. Бириктирген себеби башка атаандашкан чоң империялар менен күрөшкөндө бизди өзүнүн курамына киргизип алган. Биз ошол курамына кирип, анан ошол колония катары биз тилден чыкпай атабыз да. Тилден чыкпай атабыз. Анан кыргыз тилде сүйлөгөнү менен биздин дилибиз, духубуз, жан дүйнөбүз жана акыл жүгүртүүбүз ошол чектен чыкпай турат.